Түнкү 12:30 1:30 турсаңдар размерини, светини сурай турган эркек эч качан алданып калба кызым. Да, бүгүн эркектер динде болсо аял киши бактылуу болот, бирок көпчүлүк эркектерибиз атында мусулман, бирок затында жок болуп калып атат да. Ошондуктан этият болбосоң болбойт. Бул эркектин нафси каалоосу кыз маселесинде бир гранатомет колдо кармап турган. Бир эле ачып туруп кое берсең жарылып кетет да, ошол сыяктуу. Өтө этият болуш керек. Өтө этият болуш керек. Токтотуп калыш өтө кыйын болуп калат. Түн 2:30 1:30 чалып алып, сени светиңди сурап, жылаңач сүрөттөрүңдү сурап жаткан эркек эч качан сага үйлөнбөйт. Муну билип кой, карындашым. Буну кара санаган душман катары эмес, агаң иниң катары айтып атам. Анан артист болбошубуз керек эркектер. Эркектер артист болбош керек. Кээде үйлөнгөн эркектер көбүнчө аялдардын табиятын түшүнүп калат, аял менен кантип романтика, кантип сүйлөш керек билип калат дагы, башкаларды пайдаланыш үчүн башкаларды кетип калган учурлары көп болот да, башкаларды алдап пайдаланыш жолдорун көп кылат. Кудайым өзү сактасын. Сен артист болбо. Негизи Аллах Таала эркекти кандай экендигин билет. Анан жанында түбөлүктүү аялы билет да ким экендигин. Сахнага чыгып алып артист болушуң мүмкүн, бирок аял киши аялыңдын алдында кимсиң? Аялың зор десе зорсуң, хор десе хорсуң да. Ошондуктан ойлонойлу маселеде.